Электр талааларын изилдөө. Эквипотенциалдык беттер. Зарядталган нерселердин аралыкта аракеттенүүсүн тажрыйбаларда көргөнбүз. Аларды эске салалы. Мисалы, жүнгө сүрүлүү жолу менен зарядталган эки таякты эске салалы. Бири-бирине тийишпесе дагы түртүлүшөт. Зарядталган таякты суунун агымына жакындатабыз. Суунун агымы четтеп жатат. Демек, зарядталган нерсе суюкка таасир берди. Эгер зарядталган нерсени зымга жакындатсак, индукциянын жардамы менен анын карама-каршы жактары электрленишет. Муну электрометрдин жебесинин четтөөсүнөн билсе болот. Зарядталган нерседен кантип башка нерселерге заряд берилет деген суроо пайда болбой койбойт. Англис физиги Майкл Фарадейдин мындай сунушу бар. Бул иш-аракет электр талаасы аркылуу болот. Бул сунуш көп тажрыйбалар аркылуу далилденген. Кыймылсыз зарядтардын жардамы менен пайда болгон бул талааны көрүү мүмкүн эмес. Бирок, бул талаанын түзүлүшүн алса болот. Мисалы, идиштеги суюк майга диэлектрик болгон порошокту себелеп, электр талаасынын сүрөтүн алса болот. Майда жайгашкан электрод аркылуу электр талаасын алабыз. Эки окшош металл электроддорду алабыз дагы, майы бир идишке салабыз. Электроддорду параллелдүү коебуз жана майдын үстүнө порошок себелейбиз. Эми электроддорду зым аркылуу ар түрдүү зарядталган жогорку чыңалган ток булагына туташтырабыз. Электроддор ортосунда чыңалууну көбөйтөбүз. Чыңалуунун көбөйгөнүн ток булагынын көрсөткүчүнөн байкайбыз. Талаанын аракети аркылуу порошоктун бөлүкчөлөрү атайын сызыкта тизилишип, бир сүрөттү жаратат. Параллелдүү электроддор ортосунда порошоктун бөлүкчөлөрү кандай сүрөт жаратаарын карайлы. Порошоктор бөлүкчөлөрү электр талаасы аркылуу электроддордун перпендикуляр беттеринин сызыктарын сүрөттөп жатат. Электроддордун четинде болсо сүрөт бузулууда, ал эми сыртында болсо атайын сүрөт тартылган жок. Демек, электроддордун сыртында бөлүкчөлөргө электр талаасы таасир этпейт. Эми майы бар идишке ар кандай формадагы электроддорду салалы. Бирөө кичирээк шар түрүндө, ал эми башкасы шарда айланган металл тегерекчесинде. Эгерде электроддор ортосунда чыңалууну көбөйтсө, анда порошоктун бөлүкчөлөрү электр талаасы аркылуу атайын сүрөт пайда кылат. Түз сызыктар аркылуу пайда болуп, радиалдуу багыт алды. Сызыктар электроддорго перпендикулярдуу экенин байкайбыз. Тегерек электроддун сыртында эч кандай сүрөт болгон жок. Демек, бул жерде бөлүкчөгө электр талаасы таасир эткен жок. Бөлүкчөлөр тизилген жерде пайда болгон сызыктар реалдуу экенин ойлобоңуз. Бул сызыктар талааны графикалык түрдө көрсөтүүнүн ыңгайлуу жолу. Электростатикалык талааны мүнөздөгөн физикалык чоңдуктардын бири электр потенциалы болуп саналат. Зарядталган өткөргүчтүн бетиндеги баардык чекиттердин потенциалы бирдей. Металл дененин татаал формасын электрлештирели. Ал үчүн жогорку вольттуу токтун булагынын уюлдарынын бирине туташтырабыз. Электрометр менен туташкан топту алабыз дагы, аны металл дененин үстүнө тийгизебиз. Электрометрдин көрсөткүчүн карайбыз. Жебеси четтеди. Топту дененин үстүнөн ажыратпастан жылдырабыз. Топ дененин каптал бетине, учуна, аягына тийсе дагы электрометрдин көрсөткүчү өзгөргөн жок. Бардык четтеринде электр талаасынын потенциалы бирдей мааниге ээ болгон бет эквипотенциалдык бет деп аталат. Ар бир өткөргүчтүн бети эквипотенциалдуу.